Хабар маалымат программасы менен таныштырып, түз эфирде Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын негизги темалары менен таанышып алыңыздар. Базаркоргон районунун 35 жаштагы тургуну 150 сом үчүн киши колдуу болуп каза тапты. Кийин анын жансыз денеси ар кайсы жерден табылган. Жеке менчикке сатылып кеткен базардын ордун сатуучулар кайтарып берүү талабын коюшууда. Алар Жалал-Абад шаарынын вице-мэринин карындашы менен соттошуп жатышат. Кыз ала качуу салтпы же кылмышпы? Өлкөдө көпчүлүк үй бүлөлөр ала качуу менен куралып, бирок тез эле ажырашууга алып келүүдө. Бул жерде бир эле кыздар эмес, жигиттер да бир топ күнөөлүү болуп атат да. Көчөдөн көргөн кыз деле улактай кылып салып кетсе деле туура эмес да ал. Президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаев Садыр Жапаров соттордон акча алган деп айтып жүрөт. Ал бул сөздөрүн факты менен далилдеп берсин. Мындай билдирүүнү бүгүн жогорку кеңештин отурумунда эл өкүлү Садыр Жапаров айтып чыкты. Эгерде колунда тастыктай турган далилдер жок болсо, курулай ушактарды таратпасын дейт эл өкүлү. Жыйында дагы кандай маанилүү маселелер ортого коюлду, кесиптешим Каныбек Темировдун сюжетинде. Бүгүн регламент боюнча депутаттар жыйында ар кандай маселелер бөлүгү менен башташты. Анда эл өкүлдөрү кышы оор тоолуу аймактарга жем-чөп маселелеринен көмөк көрсөтүүнү өкмөткө табыштады. Энергетика министри Аскар Шадиевке кылмыш иши козголуп, айыпталып жатканын айткан депутат Камила Талиева баш прокуратуранын жасап жаткан иштерине бөрк алдеси баш алып жатат деп баа берди. Бир чети карап турсаң, бир репрессия башталган сыяктуу болуп атат. Бул жерде биздин башкы прокуратура жөнүндө сөз болчудай, бөрк ал десе баш алган заманбы дейсиң, бир чете карап турупчу. Бүгүнкү күнү эч кандай адилетсиз, иликтөөсүз эле Аскар Шадиевке карата кинесиз деп айтар элем мен. Кылмыш иши козголуп олтурат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен сиздердин баарыңыздарды чакырат элем. Кайдыгер карабасак, адилет иликтеп берсин. Ушул жигитибиздин дагы тагдыры мындай бир жөн эле баягы балтага башы чабылгандай болбош керек да. Аскар Шадиевдин бул иште күнөөсү жоктугун депутаттар Нурбек Мурашев, Тынчтык Шайназаров белгилеп, объективдүү ар тараптуу тергөөнү камсыздоону өкмөткө багыттады. Радиациялык көмүр боюнча түзүлгөн депутат комиссиянын маалыматын угуу кечеңдеп баратат, дейт депутат Мыктыбек Абдылдаев. Ал Аскар Шадиевди Өмүрбек Бабанов кайсы мыйзамдын негизинде кызматынан четтетти деди. Мындай мыйзам нормасы жок болуш керек биздин конституцияда дагы, анан кийин биздин мыйзамдарда дагы. Эгерде четтелип калса, ал тергөө 3 ай, 4 ай созулуп кетсе, ошо 3 ай, 4 ай ошол калыпта тура береби? Муну мага бир жакшылап жооп берип койсоңуздар. Депутат Бакыт Төрөбаев күч органдарынын ортосунда кылмыш ишин ачуу жана козгоо мелдеш сыяктуу болуп калды. Мындай аракеттер совет учурунда социалдык мелдеш болчу эле. Кечээ Шадиевдин айыбын угузуу боюнча материалдар менен тааныштым. Ал жерде Шадиевдин эч кандай күнөөсү жок экен. Көмүр боюнча келишимге кол койду. Ууланган көмүр боюнча Шадиев күнөөлүү деп айтып жатышат. Бул туура эмес. Ошондой эле Аскар Алимбаевичти жумуштан четтетүү дагы туура эмес деди ал. Ата журт фракциясынын лидери депутат Камчыбек Ташиев учурда жол көйгөйү актуалдуу маселеге айланды деп билдирди. Былтыр өкмөттөн 500 миллион сом акча бөлүнгөн эле. Ушу Бишкек шаарынын жолдорун оңдоо боюнча. Ошонун негизинде бир нече жолдор оңдолгон. Мына Ош базарынын тегереги жана башкалар. Бирок урматтуу өкмөттүн представители Динара Автандиловна, ошол 500 миллион сом акча бөлүнгөн акчага жасалган жолдор бүгүнкү күндө жараксыз абалга келип отурат. Былтыр эле жасалган жолдор. Урматтуу төрага, эгерде биз мамлекеттен ушундай чоң акчаларды бөлдүрүп алып, жасаган жумуштарыбыздын бардыгы сапаты жок боло турган болсо, анда мамлекетибиз эч качан өнүгүп кетпейт. Мына ушул маселе боюнча бир комиссия түзүп туруп, Бишкек шаарынын тегерегиндеги былтыркы жасалган жолдордун акыбалын азыр текшерип чыгыш керек. Кандай сапатта жасалган, эмне үчүн бузулуп кетти, эмне үчүн бүгүнкү күндө ошол акчаларыбыздын бардыгы асманга сапырылган кумдай болуп чачылып кетти. Андан сырткары Жалал-Абад облусунун тегерегиндеги жолдор боюнча булар өтө аянычтуу. Себеби жолдор каралбайт. Ремонт иштеринин сапаты өтө начар. Мына эл бардык жерде кыйналып бүттү. Бул Жалал-Абад облусунда эмес, бүт Кыргызстан боюнча айыл арасындагы жолдор, айылдын ичиндеги жолдор, бул айыл бир айылдан бир айылга баруучу жолдор өтө оор акыбалда болуп калды. Негизги гана жолдорду карап, айыл арасындагы жолдорду карабай койдук. Биз айткан болчубуз, турмуш жакшырат, эл жакшы жашайт, коррупция болбойт деп айтылган болчу. Бирок ошолордун бардыгы азыр
бир нечеси көптөгөн суммада кайрадан кайталанып отурат. Ошондуктан Кыргыз мамлекетинин ичиндеги жолдордун бардыгына тыкыр көңүл болууну суранат элем. Рахмат. Ал эми депутат Садыр Жапаров 1-2 марттагы сотторду тандоо кеңеши жөнүндө мыйзам регламент талаптарынын бузулушу менен кабыл алынды деп өз жүйөлөрүн келтирди. Аны менен катар президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаев Садыр Жапаров соттордон акча алган деп айтып жүрөт. Эгерде ал бул фактыларды далилдей албаса, парламентке юбка кийип келсин деп кошумчалады. Менин коллегаларымдын айрым депутаттарга кирип алып, ушак сөз айтып жүрөсүз. Уят аныңыз, Садыр Жапаров соттордон акча чогулткан кандидаттардан деп. Ошондуктан эгерде сиз ушул сөзүңүздү доказать эте албасаңыз, юбка кийип келип отуруп туруңуз ушул жерге. Эгерде доказать этип, мына баланча түкүнчөдөн бирденке алыпсың десеңиз, мен юбка кийип келип отурайын. Ошондуктан андай алмакан эжем айтып атпайбы деген сөздөрдөн жогорураак болсоңуз, сиз президенттин өкүлүсүз бу жерде, чоң адамсыз. Рахмат, урматтуу депутаттар, биринчилерди сындаганда мындай тартиптен чыкпайсың дагы. Депутат Мыктыбек Абдылдаев Атай Отунбаевди Манасты үйүлгөн темирге теңегендиги үчүн катуу сындады. Атай Отунбаев аттуу жигит Манасты чубак деп, эстелеген куча железо деп айтканы прессага чыгып кетти. Бир нече жолу мунун баары газеталарга жазылып атат. Эмне үчүн буга биздин президент да, эмне үчүн буга биздин өкмөт башчысы да, эмне үчүн буга биздин жогорку кеңештин төрагасы дагы унчукпайт. Эгерде чын эле ошондой анда, эгерде андай боло турган болсо, арбак бизди сыйлайбы же сыйлабайбы? Же болбосо ошол кишинин энесинин колунан алган орден медалдардан коркуп унчук албай турабызбы? Мына ушул маселени биз тактап, урматтуу төрага ушул маселеге бир абдан терең көңүл бурсаңыз. Эскерте кетсек, Атай Отунбаев Facebook'тагы өзүнүн баракчасында Москва шаарында орнотулган Манастын айкели тууралуу биз эмне үчүн башка мамлекеттин белгисиз бир көчөсүндө темирди орнотуу үчүн $370,000 коротуп жатканыбыз түшүнүксүз деп жазган. Мына ушул сыяктуу маселелерди өкмөткө багыштаган соң депутаттар күн тартибиндеги мыйзамдуу борборлорун кароого өтүштү. Каныбек Темиров, Жамболот Темиров, Айгүл Генжеева, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү. Ата журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев 7 каналга эксклюзивдүү маек берген. Анда эл өкүлү өлкөдө көптөгөн мыйзамга туура келбеген көрүнүштөр фракциянын билдирүүлөрүнөн кийин гана ачыкка чыгып жатканын белгилейт. Ал гана эмес, бир катар ири коррупциялашкан схемалардын бети ачылып, кылмыш иштери козголду. Көптөгөн ошо биз көтөргөн маселелер боюнча кылмыш иштери козголуп, бир нече жооптуу кызматкерлер кылмыш иштерине тартылып атат. Мына бул радиоактивдүү көмүрдү алып келиниши боюнча министрдин орун басарына кылмыш иштери козголуп, жана аларды жоопко тартуу боюнча Ген прокуратуранын айыптары болуп отурат. Андан сырткары мына Бишкектеги арак заводунун сатылышы боюнча дагы биздин фракцияда чечим кабыл алынган болчу. Ал жерде ошо Бишкек арак заводу өтө арзан баада сатылып кеткен деген биз жыйынтык чыгарып, ошону башкы прокуратурадан сураган болчубуз. Мына азыркы күндө коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын ГКМБдан ошол Бишкек арак заводун сатуу боюнча кылмыш иши козголду. Ошондой эле бүгүнкү бийлик элдин койгон талабын аткарбай, оппозиция менен сүйлөшүүгө барбай жатат. Башкача айтканда, көйгөйлөргө кулак чапырып көнүп алган. Эгерде мамлекет башында тургандар эл менен баарлашууга барбаса, калк койгон талапты аткарбаса, жакынкы күндөрү ага жооп болорун оппозиция өкүлдөрү эскертет. Эгерде булар дүлөй бийлик боло бере турган болсо, алар эл өзү менен эсептешкенге буларды мажбурлайт. Эгерде мына биз 16 мартта өзүбүздүн дагы жаңы билдирүүбүздү айтабыз, биз ошол элдин алдында турган адамдар сөзсүз түрдө бийликтин эл менен эсептешүүсүнө мажбурлайбыз. Кыргызстандын 3 шаарында жергиликтүү кеңешке карата өткөн шайлоо мурдагы эски система менен бара жаткандыгыбыздан кабар берет. Мындай пикирлерин бир катар жаштар кыймылынын өкүлдөрү билдиришүүдө. Эркин эл жаштар саясий кыймылынын мүчөлөрү БШКнын курамы буга чейинки шайлоолордо иштеген эски кадрлар дешет. Биз таза жана ачык шайлоо болоруна ишенбейбиз. Токмокто Республика партиясы тарапташтарын чогултуп басым жасоодо. Караколдо кагылышуулар болду. Ошто тынч митингдер өтүп жатат. Биз мындан ары бийликчил партиялардын жаш партияларга берилген добуштарын тартып алышына жол бербейбиз дешет алар. Анткени ушул жылдын октябрь айында Бишкек шаардык кеңешке депутаттарды шайлоо өтөт. Эл азыркы
бийликте отурган саясий партияларга элдин ишениминин жоголуп бараткандыгы могу шайлоолор так көрсөтүп отурат айтайын деп атам да. Ошондуктан азыркы бийлик өзүнүн эски элдин ишенимине ээ болбогонун билип отуруп, ошонун артынан булар административдик и финанстык ресурсун пайдаланып, жанагындай бурмалоо жасоолор менен эптеп-септеп ийленип да шайлоогочу. Жеке менчикке сатылып кеткен базардын ордун элге кайтарып берүүнү талап кылган сатуучулар кече күнү Жалал-Абад шаардык мэриясынын алдында тынчтык митингине чыгышкан. Ал жерден майнап чыкпагандан кийин бүгүн адилеттик издеген сатуучулар облустук соттун алдында чогулушту. Бул базардын чатагы боюнча ишти областык сот бүгүн карамак. Жабыр тарткан сатуучулар сот алдына чогулганы менен базарды менчиктештирип алган Жалал-Абад шаарынын вице-мэри Урмат Маматовдун карындашы Рахат Маматова сот отурумуна келген жок. Жалал-Абад шаардык мэриясынын жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү да келбегендиктен сот жарыяны белгисиз убакытка жылдырылды. 15-20 жолу сот болду. Биз барган сотторго булар бизди тоготуп келбей коюп атат. Бүгүн да мына Мамат Урмат мэриядактан адам жөнөтүш керек эле, жөнөтпөй ошондон айынан сот дагы 20-сына калтырып койду. Ошондон айынан мына элдер көтөрүлүп болуп чыгып атышат. Бул жагдай боюнча экинчи тараптын адвокаты Өмүрбек Абдыразаков биздин каналга келип, сот жарыянынын эмне себептен белгисиз мөөнөткө жылдырылгандыгын айтып берди. Маматова Рахат өзүнүн жумуштары менен келбей калды. Биз сотко чакырган убагында келдик, бирок соттук коллегиянын өздөрүнүн чечими менен бүгүнкү боло турган сот Жалал-Абад шаардык мэриясы жана госрегистрдин представительдери келбегендигине байланыштуу башка күнгө жылдырылды. Базар Коргон районунун Кеңеш айыл округунун 35 жаштагы тургуну 150 сом үчүн киши колдуу болуп өлдү. 23 күндөн кийин гана анын жансыз денеси ар кайсы жерден табылган. Учурда кылмышка шектүү адамдар кармалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Адам үрөйүн учурган кылмыштын чоо жайы менен кабарчыбыз Чолпон Бекташева тааныштырат. Ушул жылдын 16 февраль күнү Кеңеш айыл округундагы Абдыраимов айылында жашап жүргөн 1977 жылы туулган Тахир Кулуев аттуу жигитти ушул эле айылда жашаган 1991 жана 1990 жылы туулган 2 жаш жаран мас абалында өлтүрүшкөн. Мындай маалымат Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө тастыкталган. Бул кылмыш жасаган атуулар аныкталды. Башкача кылмыштын бети ачылып, 2 атуу ошол эле Абдыраимов айылынын тургундары burada sottolгон экен. Ошол адамдар табылып, азыр учурда ошол эле күнү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 статьясы менен кылмыш козголуп тергөөдө. Бул окуя 2012 жылдын 16 февралында болгондугу аныкталды. Маркумдун жакындары үйгө акыркы жолу 16 февралда келип, ошол эле күнү көчөдө айылдаш 2 бала менен спирт ичимдигин ичип отургандыгын көрүшкөн. Кимдер менен отурат экен деп аркасынан карап чыкканда 2 бала менен отурган экен. Ан кайра кирип кеткен. Ана мен бул жака кошунаныкына чыгып, кайра кирип кетип чакырдым эле, азыр кирем деп калган. Анда кайра чыгып артынан караганымда отурган экен. 3-чү жолу чыкканымда үйдө жок эле. Тергөөчүлөрдүн маалыматы боюнча кылмышкерлер Тахир Кулуевди өлтүрүп, анын денесин ээн талаага жашырууга аракет кылышкан. Бирок талаада жортуп жүргөн жолбуниттер маркумдун денесин ар тарапка бөлүп салган. Жыйынтыгында маркумдун толук мүчөсү табылган эмес. Болгону бир колу жана белинен ылдыйкы бөлүгү 2 башка жерден алынган. Ал эми кылмышка шектүү жарандар кандай жол менен өз максаттарын ишке ашыргандарын да ачык айтып беришкен. Райондук иштер бөлүмүнүн жетекчилиги, прокуратура кызматкерлери менен чогуу окуя болгон жерге барганда, ушул жерде Каранкүл дарыясынын батыш тарабында жээгинде адамдын мүчөсү табылганда, ал жерде 2 буту жан башы бар. Үстүнкү денеси жок болуп жатат. Кийинген шымдары бар. Тизесинен 2 тизесинин жогору жагы жан баштары бүт белгисиз жаныбарлар тарабынан жыртыштар тарабынан желип кеткен. Каза болгон адамдын бир туугандары энесинин туруктуу жашаган жери жок болгондуктан өз оокатын өзү кылып, ар кимдин үйүндөгү жумушун аткарып жашап жүргөн деп чыркырашат. Үй жайы жок эле. Ар жерде жатып жүргөн балал. Туасы немеси бар. Ничке очу. Менин бармагын ошол бир ничке. Кармасаң ошо менен жумшак. Ишке жарабаган нерсе ал. Күч жок бу колунда. Буттарында оору кесели бар эле, операцион. Иттер качып койгон экен, таана албай калдым. Эч баласы жок эле, нече өлтүрүп коюшту ошентип эле.
койдурбай койду берге. Жерди Кудайды жерден кызганышты. Bir adam birinden soramayız. Özümüz ak menet menен iштейбиз. Şu işe barıp geçin gelip jaktı жагышты işe кетти. Жок болсо шерек көчпөй. Маркумдун ата-энеси Арстанбап айыл округунда жашап, көз жумгандан кийин көр тирилик өткөрүү үчүн Кеңеш айыл округундагы жездесинин үйүнө келип кетип жүргөн. Анын дене мүчөлөрү табылып, бирок тилекке каршы анын сөөгү ал жашап жүргөн айылга жергиликтүү элдин башында турган инсандардын каршылыгы менен жерге берилбей калган. Силер Кудайга, майда чүйдөккө катышпайсыңар. Ошондуктан силерге орун жок деген сөздөр болду. Көпчүлүк менен бирге жүрбөйт экенсиң деген сөзү мага баана кылды. Айтылган даттанууларды тастыктоо максатында айылдыктар бий деген статус менен атап жүргөн Манап аттуу жаранга жолугууга аракет кылып, бирок аны үйүнөн табууга мүмкүн болбоду. Ал эми Кеңеш айыл округунун башчысы бул маселеден кабардар эмес экенин айтат. Эгер маркумдун жакындары айыл өкмөткө кайрылса, чечип бермекпиз деп четке чыга берди. Бул жигит боюнча мен ал жигит тааныбайт экенмин, бирок ата-энеси дагы эч кимсиз да бизге кайрылган жок. Мына азыр мен угуп атам, ошо Манап деген бий, кана суу аша айылынын бийи. Эми берип койсо деле болмок экен 2 метр жерди. Анан мага бул боюнча маалымат аны муну берген жок эч ким. Кайрылган жок. Эгер кайрылса бериш керек эле. Киши колдуу болуп, ажал таап, макулуктардын айынан денеси чачырап кеткен маркумдун жакындары колубузда жок болгондуктан сөзүбүз эч кимге өтпөйт деп кейишет. Чолпон Бекташева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал. Ошто терроризмге каршы эл аралык машыгуу өтөт. Ага 20дай мамлекеттин өкүлдөрү катышмакчы. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын башчысынын түштүк аймак боюнча орун басары Станбек Бакиров билдирген. Анын айтымында машыгуу жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында өткөрүлүүдө. Бирикменен аскердик саясий уюм катары 1992 жылы мурунку Советтер Союзуна мүчө айрым мамлекеттер түзгөн. Азыр уюмга 6 өлкө — Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия, Белоруссия жана Армения мүчө. Бишкекте аялдарга карата зомбулукка каршы күрөш маселесине арналган талкуу өтөт. Бул тууралуу бүгүн акыйкатчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Тегерек стол 16 март күнү өтүп, ага президент, парламент жана прокуратура органдарынын өкүлдөрү катышат. Адам укугун коргоо багытында иштеген бейөкмөт уюмдар жана эл аралык эксперттер да чакырылган. Эске салсак, быйылкы жылда акыйкатчы Турсунбек Акун кыздарды ала качууга жана аялдарга карата зомбулукка каршы күрөш жылы деп жарыялаган. Чындыгында эле азыркы мезгилде өлкөдө кыз ала качуу маселеси кызуу талкууга алына баштады. Бири муну салт десе, экинчиси кылмыш деген ойдо. Изилдөөлөр көрсөткөндөй көп үй бүлөлөр ала качуунун арты менен куралат. Бирок аталган жол менен үй бүлөнү бекемдөөгө кепилдик аз экенин турмуш чындыгы көрсөтүүдө. Ала качуунун күнгөйү менен тескейин адистердин көз карашында Мээрим Абдилажанова иликтеп көргөн. 19 жаштагы Арукеда ала качуунун курмандыгына айланды. Ал өзү каалабаган шартта тааныбаган балага турмушка чыгууга мажбур болду. Жакын адамдарынын кийлигишүүсү анын тагдырынын талкалануусун шарттаган. Жакшы ой тилек менен окууга келген жаш кыз салтка моюн сунуп калганына өкүнөт. Өзүм көрбөгөн, таптакыр көрбөгөн тааныбаган адам алып качып кеткен. Айша атабыздын немеси таанып билүүсү боюнча, тааныштыруусу боюнча алып качып кеткен, бирок мен ал адамды эч качан көргөн эмесмин. Бир гана жолу сүйлөшкөм телефон аркылуу. Анан кийин ошо ишке жумушка чыгып кетип аткан жеримен ала качып кетишкен. Никеге мажбурлоо жолу менен макул болгонун айткан Арукенин үй бүлөсү көп өтпөй эле бузулат. Анткени ортодогу түшүнбөстүк мамилелер алардын ажырашуусун шарттаган. Буга анын ооруп калышы себеп болуптур. Бирок ошол кезде жаш келин кош бойлуу болот. Учурда ал 5 айлык баласын каладагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде батирде жалгыз бой өстүрүүдө. Жогорку окуу жайлардын биринде билим алган Аруке бир эле учурда студент болуу менен энелик милдетти кошо аркалоодо. Эң өкүнүчтүүсү ушул кезге чейин күйөөсү баласынан кабар алган эмес. Ошол себептүү ал баланы өз фамилиясына каттатууга мажбур болгон. Ал адам азыр үйлөнүп алган дейт. Мен азыркы турмушум жакшы, бир жагынан жеңдим десем дагы болот. Баламды да чоңойтуп атам, окууга да жетишип атам. Баламды мен өзүм эле чоңойткон жерим жок, бир тууган сиңдилерим жардам берип атат.
Арукенин тагдыры бул зордук зомбулукка кабылган кыздардын бирөөсү гана. Мындай тагдырга туш болгон кыздар жүздөп саналат. Алар мыйзамдуу түрдө мамлекеттик каттоодон өтпөй, нике кагазын албагандыктан улам өз укуктарын коргой албайт. Алган эмес эч кандай социалдык жардам да көрсөтүлбөйт. Жарандарды каттоо бөлүмүнүн кызматкерлеринин айтымында нике кагазын алуу үй бүлөнүн бекемделишине шарт түзөт. Аны алууда көп деле убакыт талап кылынбайт экен. Келет дагы экөө заявление жазат. Заявление жазып, арыздын негизинде бир айдан кийин нике күбөлүгүн алса болот. Бирок нике күбөлүгүн тез ала турган деле учурлар болот. Мисалы экөөнүн ортосунда балалуу болуп калган учурда, жолоосу кош бойлуу болгондо, бул эмеси срогу кыскартылат. Бир ай эмес, ошол күнү деле бүткөргөнгө болот. Эч кандай акча талап кылынбайт. Бардык эле кыздын балалык кыялында ак көйнөк кийип, бакыт үйүнөн катталып, турмуш сапарына аттангысы келет. Бирок салт деп карайбызбы же тагдыр деп баалайбызбы, мындай саамалык ар бир эле кызга насип эте бербейт. Адистер болсо, нике күбөлүгүн алуу, мыйзамдуу түрдө катталуу анчайын деле кыйын кечпестигин эскертет. Тескерисинче, жаш үй бүлөлөргө нике күбөлүгүн алуу стимул берет дешет. Жалал Абад шаардык жарандарды каттоо бөлүмүнө 2012 жылдын башынан 15 мартка чейин 118 адам нике күбөлүгүн алган. Өткөн жылы болсо бул көрсөткүч 146 адамды түзгөн. Аталган бөлүмгө катталып, бирок никеси бузулгандардын саны жыл башынан бүгүнкү күнгө чейин 24 адамды түзсө, өткөн жылы ушул эле көрсөткүч сакталган. Бул расмий түрдө турмуш куруунун натыйжасында белгиленген статистикалык көрсөткүч. Ал эми алып качуу жолу менен турмуш курган үй бүлөлөрдүн 60% ажырашып кетери да статистикалык изилдөөлөрдөн улам аныкталган. Көп кыздар ошол алып качылгандан кийин өзүн жаман сезип, зордук зомбулук көргөнүн, бул эми физикалык дагы, психологиялык дагы зордук зомбулук да. Ошондуктан көбүнчө кыздар айрыкча жашыраак куракта болсо өзүн өзү өлтүрүүгө чейин барышат. Суицид деп коебуз, өзүн өзү өлтүрүү менен деле аякташы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине ылайык нике жашына жете элек адам менен иш жүзүндө никеге туруу кылмыш катары эсептелип, 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 16 жашка толуу электер менен факт жүзүндө никеге мажбурлоо 5 жылга чейин жазаланышы керек. Ал эми 16 жашка толуу элек адамды факт жүзүндө уурдап кетүүгө 3 жылдан 7 жылга чейинки жаза мөөнөтү көрсөтүлгөн. Бирок бул мыйзам өлкөдө аткарылбайт. Себеби ушул маалга чейин аталган беренелер менен жазаланган жарандар катталган эмес. Бирок учурда жашы жете элек кыздардын турмуш куруусу күч алган. Бул көрүнүш юридикалыкта, психологиялык жактан да туура келбейт экен. Биздин кыздарыбыз 16-15 жашында эле турмушка алып качып кетип, жолусум чыгып алып атышат дагы, анан ал психологиялык жактан даяр эмес болгондуктан турмушун ачуу татуусуна, кыйынчылыгына чыдай албай жатат. Бул жерде бир эле кыздар эмес, жигиттер да бир топ күнөөлүү болуп атат да. Көчөдөн көргөн кыз деле улактай кылып салып кетсе деле туура эмес да. Ал физиологиялык жактан деле, психологиялык жактан деле ал кыз жабыркап калат да. Анткени биринчиден өзүнүн өзү баалоо системасы төмөндөп кетет. Мени малдай кылып уурдап кетти деп. Экинчиден ал менин көңүлүм жок эле, ошон үчүн жашап атам дейт. Үчүнчүдөн анан улам конфликт көбөйөт. Никеси жоктур эле. Исламда нике кыйылгандан кийин гана үй бүлөлүк жашоого жол ачылат. Шарият боюнча аял өзүнүн күйөө тандоодо толук эркиндикке ээ болушу керек. Молдо жана күбөлөр үйлөнүп жаткандардын никеге макулдугу тууралуу үндөрүн таасын угушу зарыл. Башка бирөөнүн мажбурлоосу же ишарат кылуусу никенин кыйылуусун шарттабаш керек. Эскерте кетсек, ислам дининде ала качуу салт катары каралган эмес. Ошо эң абалы нике кыйылат. Анан нике кыйылгандан кийин кыздан кийин өзүнүн үйүнө алып кетет. Ошого нике биринчи орунда турат да өзү. Анан никеси жоктуруп эле аны кызды жетелеп кетип алыш, алып качып кетиш. Анан аны никеси жоктуруп эле барып тоюн өткөрүп, анан кийин той бүткөндөн эртеси күнү нике кыйгандар деле бар. Бирок ал деле туура эмес да. Эгерде кыздын макулдугу менен ала качуу ишке ашкан болсо, муну салт деп кароого болот. Бирок кызды жигит күч менен ала качып никеге мажбурласа, анда бул жазага тартылуучу кылмыш катары саналат. Анткени мында кыз ар тараптуу, дене бою жагынан да, психологиялык жана сексуалдык жактан да зомбулукка кириптер болуп жатат. Илгерки коомдо кызды жана анын ата-энесинин макулдугусуз ала качуу кылмыш катары бааланган. Бүгүнкү коомдо күч колдонуу менен ала качууну салтты жамынган кылмыш деп баалады. Мерим Абдилажанова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.
Ош облусунун Нокат районунда жугуштуу оорулар боюнча аймакта көп сектордуу координациялык комитеттин отуруму болуп өттү. Анда ВИЧ-СПИДтин алдын алуу маселелери талкууланды. Иш-чарага айылдык округ башчылары, ден соолук комитеттеринин, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, медициналык кызматкерлер жана билим берүү тармагынын адистери катышкан. Дүйнөдө аталган оорунун тез тарап жатышынын бирден бир себеби түшүндүрүү иштеринин жетишсиз деңгээлде жүргүзүлүп жаткандыгына байланыштуу экендиги айтылды. Ар бир адамдын ден соолугуна кам көрүү бийликтин негизги милдеттеринин бири. Бирок азыркы жылдары саясий кызыкчылыкты гана көздөгөн бийлик төбөлдөрү карапайым калктын ден соолугу эмес, эмне жеп, кандай күндөрдү өткөрүп жаткандыгында унутуп калгандай деген ой коомчулукта айтылууда. Өкмөт өткөн жылдын 1-июлунда кээ бир дары-дармектерди сатып алууда жеңилдиктерди көрсөткөн мамлекеттик кепилдик программасын кабыл алган. Бирок иш жүзүндө бул программа кандай иштеп жатат? Карапайым калктын бул программа жөнүндө маалыматы барбы? Кесиптешим Азамат Абдиев сарыцеп салган. Өлкөдө мамлекеттик кепилдик программасы бир топ жылдардан бери иштейт экен. Бул программанын негизинде жеңилдетилген дары-дармектерди сатып алууну ар бир адамга өзү жашаган жердеги үй бүлөлүк дарыгерлер тобу маалымат берүүсү абзел. Бирок дарыга муктаж болгон бейтаптардын көпчүлүгү кымбат дарыларды каржы жагынан кыйналганына карабастан дарыканалардан сатып алууга мажбур болот. Баарынан кызыгы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан жумушсуздардын жеңилдиктерди ала албагандыгы. Бул жеңилдиктер бир жерде иштеп, камсыздандыруу полисине ээ болгондор үчүн гана ылайыкташтырылган. Өлкөнү кара тумандай каптаган жумушсуздук күчөп турган мезгилде бийликтегилер сунуштаган бул жеңилдиктер ким үчүн экени, кимдер милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан пайдаланып жаткандыгы белгисиз бойдон калууда. Анын үстүндө маалыматы жок карапайым калктын жеңилдетилген дары-дармектер жөнүндө билбегендиги дарыгерлер менен дарыканаларга кандайдыр бир пайдасы бар деген ойго да келесиң. Врачка келди. Врач жазды да. Муну аптека барсаң, арзан аласың деп коет. Ошондо айтыш керек. Сен мына дарынын мынча пайызын төлөйсүң. Мынчасын сага фомустан төлөп берет. Төлөбөйсүң деш керек да. Түшүндүрүш керек. Аны давай, мен рецепт жазылуу убакыт жок, башын көтөрүп эле, мен деп рецептти алып төлөйт, анан айтат да. Барсаң дарыны бекер жазбайт дейт. Дарыгын дейт акчага берет дейт. Жалал Абад шаарынын 70%га жакын эли атайын камсыздандырылган полиске ээ. Бул шаардыктардын 70%ы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан дарыларга жеңилдиктерди алуу мүмкүнчүлүктөрү бар дегендик. Бирок ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна жеңилдик берилген дарыларды бөлүштүрүүдө чектөөлөр киргизилген. Ошондуктан мен ооруп жатам дегендердин баары эле мындай мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалана алышпайт. Биз баш баккан үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун мекемесине көрүнүү үчүн бейтаптардын бирөө да жеңилдиги бар дарыларды алууга болоорун билбегендигине күбө болуп, жеңилдетилген дарыларды жазып беребиз деп какшаган дарыгерлердин өз абийирине койдук. Бул рецептке биз иштегендерге жазып беребиз. Иштегендерге балдарга 16 жашка чейин, анан 16дан 18 жашка чейин пенсионерлерге жазып беребиз. Ошол катмардагы жарандарыбыз ушундай рецепт менен алышат. Бул 50%ге арзан берилет дарылар. Жок, дары жазып берет, башка эчтеке дебет, алабыз, ичип алабыз. Өзүнүн баасын эле сатып аласыздар, э? Ооба, өзүнүн баасын сатып алабыз. Ушунга чейин алып көрөлөбүз. Кайсы гана дарыканага кирбейли кымбат дары-дармектердин көрнөк жарнактары илинип турганын көрөбүз. Бирок бирөөнүн да мамлекеттик кепилдик программасынын алкагында жеңилдиктер менен сатып алууга мүмкүн болгон дары-дармектердин тизмесин көрө албадык. Мындай тизме көрүнүктүү жеринде илинип, ар бир кардар канча пайызга арзан экенин билүүгө укуктуу эле. Эмне келбейсиздер аны? Билбейм, мен жаңы элем. Элге дары-дармектерди сатып алуу үчүн жеңилдиктерди шарттап бердик деп төш каккан бийлик башындагылар кагаз түрүндө бекитип койгон мамлекеттик кепилдик программасы кандай иштеп жатат деп кызыгып койсо болмок. Жетекчилердин кабинетинен сыртка чыкпаган мындай социалдык программалар отчет түрүндө калып, карапайым калктын көпчүлүгүнө эч болбосо маалымат катары да жетпей жатканы өкүнүчтүү. Азамат Абдиев, Аскар Маматисаков, 7-канал. Сузак районуна караштуу Ырыс айыл округундагы Көгарт дарыясынын жээгине дамба тургузулат. Курулуш иштери жакынкы күндөрү аяктамакчы. Аталган айыл округдун башчысынын айтымында, мындай аракеттин арты менен жергиликтүү калк үчүн коопсуз абал түзүлөт. Анткени жаздын келиши менен сел жүрүү коркунучу жаралат. 2010 жылы дагы сел алды. Мындай ошондой апат кырсыктардан алдын алуу максатында мына бизде январь айында өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек
Айчевич өзү келип, ушул жерди көрүп, районубуздун акими биргеликте ушул маселени бүтүрүү боюнча демилге көтөрүшүп, ишти баштаганбыз. Айыл округ башчысынын айтымында Көк Арт дарыясынын боюнан узундугу 750, турасы 50 жана тереңдиги 1,5-2 метр жерди казуу каралган. 20 февралда башталган казуу иштери аягына чыгаар алдында турат. Дамбадан 31 000 куб жер тазаланыш керек болсо, бүгүнкү күнгө чейин 23 195 метр куб казылып, 4639 каттам шагыл чыгарылган. Бул жерде жалпыстан 36 техника иштөөдө. Бул жер толгону карабастан 20дан баштап азыр күндө 35-40 жакын техника иштеп жатат. КАМАЗ машиналары, МАЗ машиналары. Алар ичинен Хова деген 30 тоннолуу машина бар экен, муну дамбанын четтерине таштап атабыз. КАМАЗ машиналарыбыз, МАЗ машиналарыбыз бардыгы айылдарга, жаңы чектерге, жолдорго ташып жатат. Дарыяны тазалоо иштери ашар жолу менен өтүп жатыптыр. Анткени Сузак районунда көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Баары ынтымактуу кеңешүү менен Курук көл айылынын жашоочулары тилсиз жоодон сактануу үчүн азыртан даярдык көрүп, жапа-тырмак иштешүүдө. Бурунлары бите депутатка bir машина шагал төгүп бер, сени сайлайбыз деп ялынардык. Мурун bir машина шагал төгүп бер, сени шайлайбыз деп депутаттардан сурана телек. Эми минтип айылыбыздын бардык көчөлөрүнө шагал төгүлдү. Айыл өкмөт өзү баш болуп, бул ишти аягына чыгарып жатат. Бизде улутчулдук деген жок. Баарыбыз биргеликте ынтымакта иштеп жатабыз. Эми сел коркунучунан коркпой жашайбыз. Бу Кыргызстан яралы бундай иш болмаган. Январь айында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бул дамбаны казуу үчүн 50 тоннага чукул күйүүчү май бөлүнгөн. Кошумча иштерге да каражат каралган. Мана бийилге келип туруп жана шундай коркунучтарды алдын алуу үчүн 1,5 километр жерди, биз турган мана дамбадагы 1,5 километр жерини тереңдиги 1 метрден кылып алып туруп, бардыгы болуп 60 000 кубометр объем чыгарыш керек şu жерден. Казуу иштери менен бирге дамба жээктерине тосмо орнотуу аракеттери да көрүлүүдө. 1 чакырым 100 метр жерди зым токулмасы менен тосуу бекитилген. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 300 даана тосмо берилип, анын 150сү коюлду. Минтип көп менетти талап кылган эмгек көп учурда текке кетери айтылууда. Себеби тосмолор жыл сайын көмүлүп калат экен. Майда иштерди эске албаганда мындай чоң масштабтагы дамба тургузуу иштери 20 жыл ичинде биринчи жолу жүргүзүлүп жатат. Бул дарыянын тереңдиги мурда 4 метр төмөндө болгон. Анан мына жогору жактан ушу Таран базар, Каралма жогорку зонадан ар жылы сел келгенде ушу жылына 1,5 метрден, 1 метрден, кээ бир жылдары 1,5 метрге чейин шагалдап келип сайт толтуруп коюп атат да. Муну ошон үчүн мына өткөн 2013-жылдагы ошо Нурболот Сабыржановичтин демилгеси менен ылдый жагын тазалаган, жийде тарабын тазалаганбыз. Айта кетсек, 2010-жылы дарыя шагалга толуп калганына байланыштуу сел дамбадан ашып айылдагы 6 үйгө кирип кеткен. Андан чыгарылган шагылдар ушул эле айылдын көчөлөрүнө, жаңы түшүп жаткан чектерге төгүлүүдө. Негизинен Ырыс айыл округунда 13 айыл жана 35 000 калк жайгашкан. Мира Чолпонкулова, Аскар Маматисаков, 7 канал. Ош облусунда пландалган буудайдын жарымы да эгиле элек. Кылкандуу дан өсүмдүгү эгиле турган 41 000 гектар аянттын 16 500 гектарына гана үрөөн себилди. Мунун себеби кыштын эрте келиши жана жаздын кечеңдешине байланыштуу, дейт облус губернаторунун айыл чарба иштери боюнча орун басары Талайбек Зикиров. Анын айтымында жаздык үрөндү себүүгө аракеттер көрүлүп жатат. Бирок күн суук болуп, жерге тап келбей жаткандыктан иш кечеңдөөдө. Андыктан жергиликтүү агрономдор быйыл Кыргызстанда буудайдын баасы кымбаттарын болжолдоп жатышат. Башка кабарлардан улуттук оюндардын бири болгон Көкбөрү оюну Жалал Абад областында өтө жогорку деңгээлде өнүккөн эмес. Ага карата буга чейин жетишерлик көңүл бөлүнбөй да келген. Ал эми жакында гана түзүлгөн өнүгүү кыймылы дал ушул улуттук оюнга басым кое баштады. Бул багытта алар Базар Коргон районунун Кыргоол айылында Көкбөрү боюнча мелдеш уюштурушту. Оюндун башталышында алгач өнүгүү кыймылы жөнүндө калкка маалымат берилип, уюштуруучулар жалпы багыттары боюнча тааныштырышты. Алардын ичинен өзгөчө түштүк аймагында улуттук оюндарды өркүндөтүү каралгандыгы маалым болду. Бирок ушул эле учурда оюндарды уюштуруу менен ички биримдикти да чыңдоого мүмкүнчүлүк түзүлөт, дейт эл өкүлү Мирлан Бакиров. Акыркы жылдары биз дыйканчылыкты, мал чарбачылыктын бардыгын площадьта пикет митингде кылып калдык. Аны менен биз өнүкпөйбүз, урматтуу туугандар. Биз ошол бардыгыбыз биригип бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир болсок, бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге өлөк жебек болсок, ошондо биз өнүгөбүз деген ниетте.
Бул оюнга жергиликтүү оюнчулардан тышкары аймакка жакын жайгашкан Сузак жана Нокен райондорунун көк бөрүчүлөрү катышты. Оюн 2 түр менен коштолуп, алгач 5-5 деп аталган оюндун алкагында Сузак жана Базар Коргондун оюнчуларынын ортосунда таймаш жүрдү. Ал эми оюнга келип күбө болуп жаткандар бул демилгени колго алган өнүгүү кыймылына ыраазычылык билдиришти. Өнүгүү программасын алып чыгып, Бакыт Эргашевич менен Милан Бакировичтер ушу Базар Коргондун элине, журтуна бөлүнбөй бүт кыргыз жаштарынын өнүгүү программасы менен оюн зоокторду улакты уюштуруп берген атат. Аябай жакшы жогорку кеңештин депутаты келип, атайы журтчулукка, элге кайрылуу менен мындай жакшы маанайда өнүгүү программасын алып чыгып, жакшы идеялар колдоп атат. Оюндун экинчи бөлүгү аламан деп аталып, көк бөрүчүлөр кызыктуу мелдештик көрсөтө алышты. Себеби такшалып калган айрым бир оюнчулар өздөрүнүн активдүүлүгү менен айырмаланып турду. Мындай саамалыкты колго алган депутат Бакыт Төрөбаев Жалал Абад облусунан да сыккан команда түзүүнү көздөйт. Жалал Абад обласынан бир жакшы 2 команда ушул Көкбөрү командасын уюштуруп, Бишкекке же Таласка болобу, же Нарынга болобу, же Искөлгө болобу, ушу республикалык мамлекет деңгээлинде оюндарда да катышып, ал жерге дагы чоң байгелерге жеңишке жетип, ушундай өркүндөткөнү аракет жасап атабыз. Көкбөрүдө башкы оюн болуп эсептелген аламандын жеңүүчүлөрү Жигули автоунаасына ээ болду. Мындан сырткарыда кызыктыруучу баалуу белектер ат жалында ойногон жигиттердин колуна тийди. Эми уюштуруучулар бул иш-чараны облустун бардык аймактарына жайылтууну максат кылышууда. Азиза Пусурманкулова, Элжарбек Миталип уулу, 7-канал. Кабар маалымат программасынын бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай кабарлардын топтому жыйынтыктады. Ушул жана башка көрсөтүүлөрдү JTTV Чекит KG сайтынан да көрсөңүздөр болот. Алдыда 16 мартка алынган аба ырайы коштойт. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.